Улуттук биринчи каналдын эфирин телегүзөт программасы улантат. Студияда мен Самат Асипов. Саламатсыздарбы? Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы өткөн дем алыш күндөрү Борбор калаанын көчөлөрүндө күчөтүлгөн тартипте иш алып барышты. Өлкөдөгү шайлоо өнөктүгү да ушул жекшембиге туш келгендиктен коопсуздукту дыкаат көзөмөлгө алууга туура келди. Жол коопсуздук кызматкерлери рейдтин алдында атайын кароодон өтүп, кызматтык күбөлүктөрү, кийген формаларына чейин текшерилди. Кызматтык унааларда атайын техникалык кароодон өткөрүлөт. Эл үчүн кызмат кылууга бизге эч нерсе жана эч ким тоскоол болбош керек. Мына түнкүсүн чыгып, эң баш айдоочуларды кармап, мас айдоочуларды кармоодо бул элге кызмат кылуунун бир багыты. Себеби мына силер баарыбыз чыгып таң атканча көз ирмебей, жана эле аталып кеткен айдоочулар менен кармап чара көрсөк, кызмат өтөө учурунда жарандарга сылык мамиле жасоого, мыйзамдуулукту бузбого, кызмат өтөө убактысы таңкы 8ге чейин иш жыйынтыгын башкармалыктан чыгарабыз. Наряд, го! Милициянын 102 ыкчам номуруна түшкөн чакырык боюнча тартип коргоо кызматкерлери Борбор калаанын Көк Жар конушуна барышты. Бул жерде жеке үйлөрдүн биринде белгисиз бир жаран үйүндө ызы чуу салып, аялын сабап, аны менен катар тегеректеги кошуна колоңдорго тынчтык бербей жаткан. Жерине барган милиция кызматкерлери коомдук тартипти бузган жаранды дароо кармап, текшерүү үчүн Республикалык наркология борборуна жеткирди. Алкоголдук ичимдик ичкени расмий тастыкталган соң, андан ары чара көрүү үчүн материалдар сотко өткөрүлүп берилди. Saat 8:30 çamazında Жылмайсы Көк Жар тоң 99 дарегинен семейкада түшкөн. Биз барган учурда ушул жаран экен. Азыр алып келдик. Кийинден мас деп чыгарып. жылы 28 ноябрь күнү болжол менен 20 кечки саат 20:00 чамаларында биз тараптан Киевский Үмүталиев көчөсүнүн кесилишинен жогоруда Субару Алыкбек унаасы биз тараптан токтотулган учурда айдоочу өз сөзүндө спирт ичимдигин ичип алганын айтып, жана ошондой эле азыркы маалда ал маалыматты тактоо иретинде биз наркологиялык бөлүмгө алып келип тактап спирт ичимдиги ичип алган тастыкталды. Жана ошондой эле биз тараптан милициянын кайгылуу кызматкерлери тарабынан тийиштүү протоколдору түзүлүп, азыркы маалда айыпкороо унаасына токтотулат. Убактылуу айыпкороо токтотулат. Бардык айдоочуларга айрылып кетмекчимин. Урматтуу биздин айдоочулар эч качан спирт ичимин ичип алып, жана психотроптук наркотикалык заттарды колдонуп алып, рулга отурбаңыздар. Адамдын өмүрү, ден соолугу бул аманат. Жыйырма 8 ноябрда түнкү саат 2 чамасында Киев менен Үмүталиев көчөлөрүнүн кесилишинде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы рейд өткөрүп жаткан. Күтүлгөндөй эле түнкү убакта спирт ичимдигин ичип алып, унаа башкарган айдоочулар өтө көп болду. Рейд учурунда жол коопсуздук кызматкерлерине баш ийбей, качып кутулууга аракеттенген айдоочулар да четтен чыкты. 28 ноябрда түнкү саат 2 чамасында Киев менен Үмүталиев көчөлөрүнүн кесилишинде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы рейд өткөрүп жаткан. Күтүлгөндөй эле түнкү убакта спирт ичимдигин ичип алып, унаа башкарган айдоочулар өтө көп болду. Рейд учурунда жол коопсуздук кызматкерлерине баш ийбей, качып кутулууга аракеттенген айдоочулар да четтен чыкты.
Кардош айдоочу Елебесо көчөсүнөн өйдө көздөй келатып, токтоткон учурда мас экени аныкталып, азыр наркологияга алып келип өткөрдүк. Наркологияда мас экени тастыктап берилди. Азыр байкеге тиешелүү протоколдор түзүлүп жатат. 193-берененин негизинде машинасы айып короо токтотулат. İçimdeki iç alanlarına şek жараткандан наркология бөлүмүнө алып келип текшердик. Текшерген учурда мас экени аныкталып, азыр автоунаасына айып короо токтотуп, тиешелүү протоколдор түзүлүп берилет. Айтып койсо эмне болду эми? Жөн эле кармоо болду мени. Чын байке. Айтар. Канча пиво içtiniz силер? 0,5. Спирт içimдигин içip алып автоунаа башкарган болбойт, билесиз да? Эми унутуп мен тей кармаган деп айткам. Рейд учурунда жол коопсуздук кызматкерлери шек жараткан унаа айдоочуларын дароо токтотуп жатышты. Маселен, 28 ноябрь күнү түнкү саат 3:44 чамасында мынабул унаанын ээси шектүү катары токтотулган. Кызматкерлер жаңылбаптыр. Текшерүү учурунда айдоочудан алкоголдук ичимдиктин жыты келип жатты. Анын ичкен-ичпегенин расмий аныктоо үчүн Республикалык наркология борборуна алынып келинип, бардык тиешелүү процедуралар өткөрүлдү. Бирок кызыктын бардыгы мына ушул жерден башталды. Инспекторлор айдоочуга карата тиешелүү протоколдорду толтуруп, унаа ээсинин кыймыл-аракетине юридикалык баа берүү үчүн материалдарды укук коргоо органдарына өткөрүп берди. 28.11.2025 рейд учурунда болжол саат менен 22:15 чамаларында Лермонтов жибек жолунда автоунааларды токтотуп атканбыз мал айдоочуларга. Автоунаа биз машина токтотканбыз. Токтоткон учурунда наркотикалык зат колдонгонуна байланыштуу шек санап алып келгенбиз. Ошол учурда наркологиядан чыкты. Азыр тийиштүү протокол толтуруп, машинасынын автоунаасын айып короо токтоткантабыз. Бишкек шаардык милициясынын ыкчам кызматкерлери интернет алдамчылыгына шектүүнү кармашты. Свердлов районунун ички иштер бөлүмүнө Бишкек шаарынын тургуну арыз менен кайрылып, анда 2025 жылдын 14 ноябрында белгисиз адам WhatsApp мессенджери аркылуу чалып, өзүн Бишкек шаардык кеңешинин төрага орун басары катары тааныштырып, ишенимине кирип, болжол менен 300 000 сом акча каражатын алганын билдирген. Аталган факты боюнча Свердлов районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жыйынтыгында милиция кызматкерлери тарабынан 2005 жылы туулган жаран кармалып, тергөө кызматына жеткирилип, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда аталган кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоого багытталган бардык зарыл тергөө жана ыкчам техникалык иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 1978 жана 82 жылы туулган жарандар УКМКнын төрагасынын орун басарынын атын жамынып, КД аттуу адамга карата козголгон кылмыш ишин токтотууну убада кылып, алдоо жана ишенимден кыянаттык менен пайдалануу жолу аркылуу жалпысынан 46 000 АКШ долларын ээлеп алышканын маалымдайт. УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголуп, аталган кылмышка тиешеси бар 6 адам аныкталып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Атайын кызмат мамлекеттик органдардын жетекчилеринин аттарын колдонуу менен мындай мыйзамсыз аракеттерди жасоону жана жарандарды адаштырууну көздөгөн адамдар белгиленген тартипте жана колдонуудагы мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке тартыларын билдирет. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.